Салам достор, бул видеобузда 2015-жылы чыккан Песок фильмин кыскача айтып берем. Достор, видеону баштаардан мурун сөзсүз түрдө каналга жазылып, лайктан басып жайгашып отуруп алыңыз. Сиздердин лайктар мага кийинки видеолорду ылдам чыгарууга чоң мотивация берет. Дерьмо. Окуя Лас-Вегас шаарына жакын жердеги пляжда башталат. Бир топ кыздар менен балдар ал жерде түнү менен бийлеп, түрдүү ичимдиктерди ичип көңүл көтөрүүдө. Отуруш кызыктуу өтүү үчүн жигит бардыгынын телефондорун чогултуп, машинанын багажына салып бекитип коет. Бир кезде түн ичинде эки жигит өзгөчө жандыктын жумурткасын таап алышат. Бирок ага көңүл деле бурушпайт. Жаштар түнү менен бийлеп көңүл көтөрөт. Алар кандай балеге туш болгондорун кийинки күнү гана билишет. Таң атты, эң биринчи фильмдин башкы каарманы Кайли аттуу кыз ойгонот. Андан соң Мич ордуларынан туруп сыртка чыкса, досторунун жарымы машинада уктап жатышкан экен. Ал калган достору көрүнбөйт. Кайли жигити Джондун жанынан курупсуз чанданы көрөт. Кыз ачууланып кыйкырып аларды ойготуп жиберет. Машинанын артында уктап жаткан Ванс менен Ронни да ойгонуп кетти. Бир кезде Кайли кумга конгон канаттууну көрөт. Кум аны жутуп алат. Аз убакыт өткөн соң достору Марша аттуу кызды ойготот. Кайли бир жамандыкты сезип Маршага кумду баспа деп кыйкырат. Бирок аны укпады. Кумдун үстүнөн басам дегенде буту жабышып баса албай калды. Ал коркуп досторуна жардам бергиле деп кыйкыра баштады. Машинанын артында отурган Ванс аттуу жигит Кайлинин токто деп кыйкырганын укпай, машинадан секирип чыгып Маршаны көздөй чуркайт. Бирок анын буту дагы кумга жабышып калат. Ванс бутун чыгарам деп атып жерге кулап кетти. Башы жерге тийип жабышканда кум аны жеп коет. Бир аздан соң кум аны толуктай жутуп алды. Ары жактагы Марша дагы кумга батып барат. Жигиттер менен кыздар көргөндөрүнө ишенбей, аң-таң болуп карап турушат. Бул жерде бир нерсе дурус эмес. Аны булар эми түшүндү. Жигиттердин бири полиция чакыралы деди. Бирок акылдуу Мич түндө телефондорду чогултуп, машинанын багажнигине салып койгон эле. Эми алар кумду баспай, абайлап бул жерден качып чыгуу керек. Антпесе алар мында өлүп калышат. Джон машинаны от алдырып көрдү. Бирок машина от албады. Түнү менен машинанын фаралары жанып тургандыктан аккумулятору отуруп калыптыр. Кайли кумга колун жакындатып көрдү. Анын колуна жипке окшогон бир нерселер жабышып алайын деп турат. Бир кезде Гилберт сымдуу жигит бочканын ичинде ойгонот. Ал уктап калганда түндө достору тамаша кылып бочкага салып коюшуптур. Гилберт аябай ачуулуу. Ал бочкадан чыга албай отурат. Достору ага козголбо, кумга тийсең өлөсүң деп кыйкырат. Гилберт эч нерсе түшүнбөдү. Бирок да бочканын ичинде тынч калууну чечти. Ошентип убакыт өтүп жатат. Кайли менен Мич куткаруучулардын үйүндө. Ал Джон, Чанда жана Ронни машинада отурушат. Гилберт болсо бочкада. Бул жакта тирүү калгандардын саны болгону 6 экен. Калгандарынын баарын белгисиз бир нерсе жеп коюптур. Бир кезде алар түндө таап алган жийиркеничтүү заттын экиге бөлүнүп жатканын көрөт. Алар мунун жумуртка экенин эми түшүндү. Аларга кумдун астынан чабуул кылып жеп жаткан белгисиз нерсе ушул жумурткадан чыкканы белгилүү болду. Бир кезде Кайли колунда калган жалгыз 3 сосисканы кезеги менен кумга ыргытат. Кыз бул нерсе менен кумдагы жырткычтын көлөмүн билгиси келди. Кум 2 сосисканы жеп койду. Ал үчүнчүсүнө тийишпеди. Джон отура берип зегирип кетти. Ал машинадан 2 серф доскасын алып, кезеги менен жылдырып басат. Ошентип жигит чыгач отургучка жеткенде досканын бирөө жылып кетет. Көрсө кумдагы жырткыч кум аркылуу тактайды жылдырган экен. Ал ортодо калган Джонго чабуул кылууну баштап кетти. Джон араң дегенде аман калды, бирок анын ичине тиштеп үлгүргөн экен. Джон столдун жанынан суусундуктарды таап алып досторуна таратат. Бардыгы бөтөлкөлөрдү тосуп алды. Тек гана Мич тосомун деп жөлөнүп турган жыгачын сындырып алат. Жерге кулап кетерине аз калды. Жондун жаракаты көбөйө баштады. Ал скамейкада кыйналып жатат. Көрсө кумдагы жырткыч уулуу экен. Арадан бир канча убакыт өткөн соң алардын башына багажниктеги телефондорду алып чыгып, жардам чакыруу керектигин идея келет. Ронни ысымды кыз бир колу менен Мич созуп турган күрөктү кармап, экинчи колу менен багажникти ачат. Бир кезде алар турган жерге полиция келет. Ал эми жете бергенде Ронни байкосудан кулап багажникке колун кыстырып алат. Полиция келди. Силер эмне кылып жүрөсүңөр? Бул жер жабык жер го. Силер бул жерден кетишиңер керек дейт. Кыздар болсо бул жер өтө кооптуу. Кумдун астында адам жегич жырткыч бар дейт. Полиция ишенбей, силер чегип алгансыңар дейт. Ошентип полиция машинасынан түшөт. Бирок бир кызыгы кум ага жабыша албады. Көрсө анын өтүгүнө ал жырткыч эч нерсе кыла албайт экен. Алгач бочкада отурган Гилбертке келди. Андан соң Кайли менен Мичке түшкүлө дейт. Бирок полициянын сөзүн угушпады. Полиция күч колдонууну чечти. Бир кезде ал байкосуздан чөнтөгүнөн ачкычын түшүрүп алды. Ал ачкычын кайрадан алайын дегенде анын колуна байкосуздан бир нерсе жабышып алат. Ошентип экинчи колу менен баллончикту колдонуп, аны кумга чачып колун бошотуп чыгарып алат. Анын колун жартылай жеп коюптур. Полиция буга ишене албай ыйлап жерге жатып алат. Кум аны дагы толуктай жутуп алат. Мич бут кийимин кийип алып, буттарына ороп алыш үчүн машинадагы чандадан оромол сурайт. Бирок ал оромолду тосом деп жерге кулап кетти. Кум жигитке жабышып алды. Мич ордунан кыймылдай албай, кыйналып кыйкырып жатат.
ошентип мечтага көз жумду. Кайли машинага карай секирет. Машинага келип эле Джон менен уктаган үчүн курбусун бир урду. Андан соң экөө багажникке колу кысылып калган Роннини уткарат. Байкуш Гилбертти дагы бочка катуу кысып таштады. Анын денесинен кан акты. Көрсө адам жегич канды сезе алат экен. Ал Гилбертке жакындап келет. Бул убакытта тирүү калган 3 кыз сынган жыгачты колдонуп скамейкада калган Джонго барууну чечти. Кали менен Чанда сынган жыгачты пайдаланып скамейкага аман эсен жетип алды. Бирок Ронни тең салмакты кармай албай байкоосуздан кумга кулап кетет. Адам жегич дагы мындай мүмкүнчүлүктү кое бербейт экен. Бир кезде Чанда бутуна оромолду ороп алып, полициянын машинасын көздөй чуркайт. Бир кызыгы ага эч нерсе болбоду. Бир кезде жырткыч Гилбертти таап алды. Ал бочканын астын тешип жигитти ороп жеп койду. Көрүп тургандай кичинекей жырткыч улам чоңоюп келет. Анын эми узун буттары бар. Ал эми машинаны кыймылдатат. Анын кесепетинен Чанда капотко кулап эсинен таанып калды. Кайли менен Жондун башка амалдары калбады. Алардын жалгыз үмүтү Чандада эле. Кеч кирди. Чанда эсин жийди. Ал полициянын машинасынан желим кайыкты таап алып досторуна ыргытат. Жон машинага кирип үлгүрдү. Ал Кайли болсо адам жегичтин чабуулуна кабылып сыртта калып кетти. Жырткыч чоңойгонун токтотпоптур. Анын буттары жанагыдан дагы алда кайда узун. Кыз машинадан бензин таап алып, жырткыч чыккан жерге төгөт. Андан соң өртөп жиберди. Калийдин планы жакшы ишке ашты. Адам жегич жырткыч өрттөнүүдө. Ошол убакыттан пайдаланып кыз машинага кирип кеткенге жетишти. Ал Жондун жаракаты күчөп, ал дагы көз жумат. Кайли коштошуу максатында анын колун өбөт. Чанда болсо ага көңүл айтып кучактады. Экөө канча аракет кылганы менен полициянын машинасын оталдыра алышпады. Машинанын күлүүчү полиция менен бирге кеткен экен. Кыздардын эми жардам күтүүдөн башка эч кандай амалы калбады. Таң эртең аларды бир эркек киши терезени кагып ойготот. Бир кызыгы ага эч ким тийбепти. Эки кыз машинадан чыкты жана дагы адам жегичтин жок экендигин байкашат. Аман калган экөө кучакташып үйлөрүнө карай кетти. Ал адам жегич болсо бул жерден кетип, адамдар толгон башка жакты көзөй сүзүп баратат. Ушуну менен кино аяктайт. Комментарийге кино тууралуу өз оюңузду жаза кетиңиз. Кийинки видео ылдам чыгуусу үчүн каналга жазылып, коңгуроочону басканды унутпаңыз.